Хан Академия Кыргыз аралыктан окуунун пайдасын арттыра турган окуучуларга арналган 5 кеңешти сунуштайт. Биринчи кеңеш — убакытты так бөлүштүрүү. Ийгиликтин алмашкыс ачкычы бул убакытты туура пайдалануу. Билесиңби, атагы таш жарган ийгиликтүүлөр менен жөнөкөй адамдардын убактысы бирдей. Тагыраагы баарыбызда бир күндө 24 саат убактыбыз бар. Болгону ийгиликтүүлөр убакытты башкарганды билишет. Сен да убакыттын баркына жетүү үчүн аны так бөлүштүрүп, кагаз бетине түшүрүп алганың. Мисалы, бирде сабагым бүтөт. 2 саат үй жумуштарын кылам, андан соң 1 саат китеп окуйм деген өңдүү план түзүп ал. Бул менен сөзсүз түрдө ата-энеңди да кабардар кыл. Экинчи кеңеш — сабак окуу жайын даярдоо. Сенин сабак окуган жерде сени алагды кылып, көңүлүңдү бура турган нерселер болбогу тийиш. Ошол эле маалда сенин сабак окуучу бөлмөңө башка адамдардын кирүүсүнө тыюу сал. Бул менен бирге ата-энеңдин да ошол маалда бөбөктөрүңдү сенден оолак кармоосун өтүн. Үчүнчү кеңеш — өз алдынча кошумча окуу. Урматтуу окуучу, эгерде сен өзгөлөрдөн алдыга озгуң келсе, анда мугалимдин жетегинде калбай, өз алдынча кошумча окууну өздөштүр. Мугалимдин айтканын эске түйүп, анын тегерегинде кошумча билимиңди өөрчүт. Ал үчүн сен интернет мейкиндигин туура колдонгонду үйрөнүп, андагы маалыматтарды сынчыл көз караш менен иргеп алганды өздөштүр. Төртүнчү кеңеш — мугалим жана чөйрө менен болгон байланышты бекемде. Адам болор кишинин адам менен иши бар дегендей, сен алгач мугалим жана чөйрө менен болгон мамилени бекемде. Сен өз алдынча окуунун натыйжасын ушул чөйрөдөн гана баамдай аласың. Ал үчүн курбалдаштарыңдын ой жүгүртүүсүн өзүңдүн ой жүгүртүүңө салыштырып көр. Бул менен бирге аралыктан окуу маалында мугалимге суроо пайда болсо, аны дароо узатканга үйрөн. Бул сенин сабакты толук түшүнүп, мыкты өздөштүрүүңө шарт түзөт. Акыркы кеңеш бул эс алуу. Эс алуунда ыгын билүү зарыл. Ар сааттын соңунда 15 мүнөт тыныгуу кыл. Бул учурда сен телефон кармап же жөн эле жатып алба. Анын ордуна сыртка чыгып, таза абадан кере дем ал жана дене көнүгүүлөрүн жаса. Бул кан айланууну жакшыртып, тулку бойду активдүү калыпта кармайт. Мындан сырткары көзүңдү эс алдыруу үчүн айлана чөйрөгө бир сыйра көз чаптырып өт. Ийгиликке жетүү сен ойлогондой кыйын эмес. Ага жетүүнүн жолу жогоруда айтылган кеңештер аркылуу өтөт. Сен баарын үйрөнө аласың.